Şimdi bu yıl ne saldırına geçeceğiz? Уже даярбыз. Почти 1250 адам. Республикасынын Курал көзсө баш болбашчысы, былтыр биз алганда сиздин тапшырмаңыз менен кабыл алганбыз. Ушул зданиялардын состояниясы ушундай болчу. Анан негизинде 4 айдын ичинде болуп калды мындай погоданы климатический условия менен коюлган тапшырмалар аткарылды. Жалпысынан экспертиза сметалык төлөмүнүн баасы 210 миллион сомго түзгөн. Строительство негизи декабрь айында башталып, азыркы күнү бүттү. Толук кандуу даярбыз. Ошондо жыйынтыгында 65 стандартный номер, 4 люкс номери, 3 полулюкс номер, 2 коттедж болду. Жалпысынан 160 адам эс алганга бир моментте мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ошондо 3 айда канча кишини эс алдырасыңар? Ушун 3 айдын ичинде 7 күндөн эсептедик бир потокту. Ошондо 1250 киши бүгүнкү күндө даярбыз. Быйыл анда толук болбой калат да, камсыз кылып албайт да. Анан негизи чек арасы жайында эле эс алганга мүмкүнчүлүк болбойт да. Эмдегенде бирөө жайында, бирөө көзүндө, бирөө жазында болгондо азыркы кезде сиздин талабыңызга ылайык бул зданиянын баары кирпичный болчу, полтора кирпича. Муну базальт менен утепление болду. Жана конвекторлор койгонго пландаштырып койду. Муну эми кышында көзүндө колдонсо боло турган шарт түзсөк болот келечекте. Административный здание. Административный зданиянын бул тарабына медицинский пункт даярдап койдук. 4 койка местага эгер Кудай сактасын бир эме болуп калса медиктерибиз даяр. Биринчи, экинчи этажда келет. Бирдей. Бул стандартный номерлер болду. Мурун бул биринчи номер 2 кровать турча, чечилген нерсе. Анан буякта 8 номер болчу дагы маңдайында общий туалет, общий душ болчу. Аялдар тергектиги. Азыр ар бир комнатада Шарттары бар. Туалет. Так точно. Стандарты бар, жакшы абдан сонун болуп калган. Бардыр сонун болду. Бүт бар, 100%. Тиги экинчи корпуста көргөнсүз. Качан биринчи заявка качан болду? 15 июнда отабыз. 15 июндан быйыл 15 сентябрга отабыз. Столовой утепление болду. Кышында иштегенге даяр 80 посадочный место бар. Эки. Анан жана сизге баяндама бергендей 4 люкста жасап койдук. Делегациялар келип калса, же балалуу көптөр келип каласа. И 3 полулюкс номер жасадык. Соответственно, люксты да көрсөтүп берет. Жакшы болуптур. Бул жерде уят болбойт экен. Уят болбой турган көлдө сонун бул жерде семейный, бул жакта барбекю бар экен да, уякта. Өзүнүкү экен, ар бир эмелик. Экинчисине койдук. Сазаны менен. Жок, ар бир катар көзүн. Тамак жасаганга. Сазаны барбекюде сыртта отуруп чай ичкенге. Жаңы Жаңы сау. Узундан узун. Как красивый. Узундан узун. Бул жер эми пограничтердин ошол жемана турган чоң жайы болуп калды. абдан жыргай турган болуп. Кемене бүт бар сүйүнүп атышат. Солдаттарды да алып келдилер баягы. Эмне солдаттарды алып келет? Контрактниктер деп ошолор. Сержант, прапорщик бүт бар. Ошолордун баары биринчи очередь ошо алыскы жактагыларды алып келсеңер, жана тоодон түшпөй жүргөн чек ара алай, чоң алай ошол. Биринчи азыр эс алдырып Баткенди, анан бийик тоолуу аймакта кызмат кылгандарды. Чоң алай, Баткен. Быйыл ушу 1200 адам дем алдырып алсак, эмдиги жылы Кудай кааласа 1,5 миңден ашабыз. Ошо. Кийин бар могул жерге бир лагерь курсак да болот экен буларгачы. Детский лагерь. Для детей пограничников. Правильно? Места хватает. Это уже будущее.